Борбор калаада Кооператив атындагы көркөм-өнөр музейинде Кыргызстандын жоголуп бара жаткан кенчтери аттуу фото көргөзмө өтүүдө. Иш-чара акыл бирсти жана Кыргызстанда жашаган сейрек кездешүүчү жаныбарларды сактоо көйгөйлөрүнө коомчулуктун назарын буруу, климатка ыңгайлашуу, жергиликтүү тургундардын жашоо сапатын жогорулатууга өбөлгө түзгөн экологиялык демилгелерге басым жасоо менен коомду жаратылышка аяр мамиле кылууга үндөө максатында уюштурулду. Фото көргөзмөдө коноктор камера тузактарынан уникалдуу сүрөт жана видео материалдарды, балчылык, багбанчылык жана экотуризм жаатындагы долбоорлорду, ошондой эле жоголуп бара жаткан кенчтер программасынын алкагында жаратылышты коргоо иштерин көрүшөт. Ал эми 31-октябрда жасалма интеллектти колдонуу менен мурда жарыяланган сүрөт, видеосъемка жана дизайн сынактарынын жеңүүчүлөрүн сыйлоо аземи өтөт. Программада ошондой эле карышкыр менен чогуу даректүү тасмасын көрсөтүп, жаратылышты коргоонун пайдасына фото аукцион өткөрүү пландалууда. Сүрөт көргөзмөнүн уюштурган мааниси бул жерде жөн эле кооз сүрөттөрдү көрсөтүп коюш максат эмес. Ошол сүрөттөр аркылуу элдердин аң сезимин кичине болсо дагы өзгөртүүгө, көңүл бурдурууга, ошол жаныбарды бул жапайы жаратылыштын индикатору болуп, бирден бир индикатору болгон илбирс жаныбарын сактап калууга, анын жеген тамагын сактап калууга болгон иш аракеттерди чагылдыруу менен жаштарды, өсүп келаткан жаштарга жол көрсөтүү. Илбирстин байырлаган жериндеги мамлекеттердин экологдору чогулуп ушу демилге кабыл алганбыз. Ушу илбирсти коргоп калуу көйгөйүн баардык өлкөлөр биригип ошо мындан ары чогуу иштешели дегендей болуп. Анан ошонун негизинде бүгүн ушул көргөзмө ачылып отурат. Ошондон берки кылган иштерибизди көргөзмө катары элге дагы тааныштыруу максаты бир четинен. Ошол 12-жылдан бери эмне кылдык, эмне кылып атабыз деген сыяктуу ошо максатты көздөдүк десек да болот да.